Дээрлик $500 000 сомдук айыппул салынган табышмактуу унаанын айдоочусу ким? Коопсуз шаар долбоорунун алкагында 472,5 миң сом айыппул салынган Lexus LX 470 үлгүсүндөгү унаа коомчулукта кызуу талкууга алынган эле. Жалпы жонунан 199 ирет жол эрежесин бузуп, айыппул төлөбөгөн айдоочуну колдонуучулар кескен сынга алышкан. Фактчек KG бул айдоочу ким экенин аныктап чыкты. Саламатсыздарбы? Биз алгач сүрөт кай жерде тартылганын текшерип көрдүк. Бул Нарын облусундагы Кочкор айылынын чыга беришинде Газпром аттуу май куюучу жайы. Андан соң ачык булактардан Нарын облустук ооруканага гуманитардык жардам жеткирилгендиги тууралуу маалымат жарыяланганын биле алдык. Сүрөттө оорукананын кызматкерлерин жана ишкер Бакыт Жумагуловду көрүүгө болот. Ал эми алардын артында көпчүлүккө тааныш болуп калган Lexus 470 үлгүсүндөгү 1221 BC номерлүү унаа тартылган. Бул сүрөт Facebook социалдык тармагында 2020 жылдын 27 мартында жарыяланган. Айдоочунун 199 жолу жол эрежесин бузуп, 472 миң сом айыпка жыгылганы бул камера тартып калган эле учур. Чынында камералар жок жерде жол эрежесин бузуу Жумагулов үчүн кадыреси көрүнүштөй. Мисалы, ал соц тармактагы баракчасында Бишкек-Торгар трассасына баратып, карама-каршы тилкеге чыкканын даана көрүүгө болот. Түшкөндөн жол эште кар жаапатыр. Трасса бош. Бишкек-Торгар жолу бош. Бир чети жүрөгүн түшөт экен, элдер кайып кетти деп. Деги Бакыт Жумагулов деген ким болду экен? Жумагулов Бактыбек Осмоналиевич, Нарын облусунун тургуну. Ал өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун кеңешчиси болгон. 2020 жылкы парламенттик шайлоодо Замандаш партиясынан номер 34 болуп депутаттыкка аттанган. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, Узун Булак ЖЧКсынын негиздөөчүлөрүнүн бири болуп саналат. Бул компания көмүр газы алуу менен алектенет. Социалдык тармактарда Жумагуловдун Күрөш Федерациясынын вице-президенти, мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев жана жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абджалиев менен чогуу түшкөн сүрөттөрүн көрсө болот. Мындан тышкары массалык маалымат каражаттарында анын региондордо спорттук колдоп келе жатканы тууралуу маалымат жарыяланган. Биз Жумагулов менен телефон аркылуу байланышканыбызда ал айыппул тууралуу интернеттен жакында эле кабар алганын жана 15 күндүн ичинде төлөөрүн билдирди. Ал ошондой эле мыйзамга баш ээрин кошумчалады. У меня письмо не получал, уведомление. Не было. И просто я по регионам катаюсь, по делам. По этому все нормально там. Мне вчера дали бумагу, штрафы дали. Мыйзамга ылайык төлөнбөгөн айыппул 2 эсе көбөйөт. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында салынган айыпты төлөөгө алгач 30 күн убакыт берилет. Андан соң ар бир күнгө 1% пеня туулуп, 100 күндүн ичинде айыппул 2 эсеге көбөйөт дагы, андан ары өндүрүү үчүн сотко жеткирилет. Бакыт Жумагулов чын эле мыйзамды сыйлаган инсан катары айыппул төлөйбү? Сиз кандай ойлойсуз? Бул видеонун астына комментарий калтырыңыз. Сиздер менен мен Асия Соронбаева болдум. Фактчек KG катталыңыз жана алданбаңыз.